Бакай Ата районундагы Көл-Түкөк каналын оңдоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Каналдын тегерек четиндеги баталдар кыркылып, иретке келтирилген. Эми башкы жумуш катары каналды бетондоо иштери башталган. Биринчи слоюнда эмне жатат, теги бетон, өзүнүн мурунку эски бетону жатат. Анын сыртына кайра биз сеткамак таштап, бир слой раствор таштап атабыз кайра. Анын сыртынан мындай сулуулаган незин таштап, сулуулап бүтүрүп атабыз да. Суу өткөрбөйт. 16 сантиметр куюлуп атат, 100 метрдей жерди куюп койдук. Жумуштун оору болбойт го. Ооруна да чыдайбыз, жеңилине да чыдайбыз дегендей. Улам тияктан ташып, немеден миксер менен ташып алып келип берип атат. Көл-Түкөк каналы аркылуу Бакай Ата районунун 3 айыл аймагынын дыйкандары суу алат. Каналдын узундугу 9230 метр, анын 8454 метри бетон, калганы жер канал. Көп жылдан бери суу пайдалануучулар ассоциациясынын карамагында болуп, канал каралбай калган. Быйыл каналдын өтө жараксыз жерлери бетондолот. Ушул канал 74-жылы бетондолгон экен да. Андан бери баягы текүш ремонттор болуп жүргөн, бирок мындай капитал ремонттор болгон эмес. Анан быйыл 2000-жылдан бери булар федерацияга өтүп кеткен арендага. Андан бери көп жумуштар жасалбаптыр. Мына быйыл өзүбүзгө алдык ООСко. Суу чарбасына кайра алып атабыз өзүбүзгө. Ошол иштерди баштап, мына быйыл өнүктүрүү фондунан каржылады эле. Ошонун каражатына азыр 490 метрди бетондоо жумуштары жүрүп атат. Бирден эми ошол өзү 3,5 куб берилет. Бетондолсо 5 кубка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. 5 кубка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Азыр 3623 гектар суу ичип атат. Дагы бир мына жолдо дагы бир 100 гектар, 200 гектар кашарлардын жерлери бар. Ошолорго да бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Мындагы каналды бетондоо жумуштарын апрель айынын 20-ларына бүтүрүү мерчемделген. Аталган жумуштар сугат мезгилине тоскоолдук жаратпайт. Суу чарба кызматкерлери дыйкандар үчүн каналдын жанындагы эски нуктан суу алып өтүшкөн. Бул жерден обводной канал казганбыз. Ошо менен бере беребиз. 20-га чейин бул ремонт жүрө берет. Сууду токтотпойбуз. Сууду баягы эле нормасын бере беребиз. Берден азыр эски нугу бар болчу, эски канал. Ошо менен бере беребиз. Мына 3-үндө, 4-үндө уже бергенге дайым болуп калат. Азыр экскаваторлор башын казып атат. 2-3 күндө бүтсө суу бере беребиз. Сууду токтотпойбуз да. Ремонт жүрө берет берден. Бүгүнкү күндө облустун 4 районунда тең каналдарды оңдоп түзөө жана бетондоо жумуштары жүрүп жатат. Жалпы 28 объектиге каражат бөлүнгөн. Кыш менен жумуштар жүрдү. Жер жумуштарынын көпчүлүгүн ошо кышкы мезгилде бүтүрүп алдык. Бүгүн мына 2-3 күн болду, погода ачылганына байланыштуу уже бетон жумуштарын кылып атабыз да. 28 объект каралган. Быйыл тем более республика боюнча миллиард караган ирригацияга. Ошонун ичинен биздин өзүбүзгө дагы 28 объектini титулга бергенбиз. Бардыгына азыр бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп атат да. Бакай Атага 7 миллион 140 каралган. Андан тышкары Бакай Атада еще дагы өнүктүрүү фондунан каралган акчалар бар. Бүгүнкү күндө ошо жумуштардын баары толук, бардык объектилерде жумуш жүрүп атат. Апрелдин ошо бир 15-теринен ары чоң каналдар уже даяр болуп калат. Быйыл сугат суу тармагындагы кемчиликтерди жоюу үчүн биринчи кезекте жараксыз каналдарды ремонттон өткөрүү тапшырмасы берилген. Учурда облустун бардык аймагында иштер жүрүп, сугат мезгилине даярдыктар көрүлүп жатат. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Бакай Ата району.